22 bab amanatты сактоо жөнүндө. Уулум, эгер сага кимдир бирөө буюмун сактап бер деп сурачу болсо, колуңдан келсе алба, а эгер алсаң, бекем сакта. Бирөөнүн буюмун сактаганга алуу өзүңө мээнет алганга тең. Анткени ал акыр аягында 3 нерсенин бирин алып келет. Сага ишенип, сактоого берилген мүлктү бүтүн кайтарып берсең, теңдешсиз улуг Алланын сага ишенип берилген затты анын эгесине кайтарышың лазим деген сөзүн аткарасың. Кең пейилдүүлүктүн жана эр жүрөктүүлүктүн жолу эч нерсени сактоого албоо, а эгер алчу болсоң, аны эгесине бүтүн кайтарып берүү. Икая. Бир киши үрүл баралда мончого барган үйдөн чыгат. Жолдо досун кезиктирип, мени менен мончого жүр деп чакырат. Досу сени мончонун эшигине чейин узатып барайын, бирок жуунганы кирбеймин. Убактым жок дейт. Ошентип ал досу менен ээрчишип мончого жөнөйт. Жана 4 көчөгө жеткенде ага айтпастан туруп башка жолго түшүп кетет. Бул тушта биринчи адамдын артынан аярлай басып ууру бараткан болот. Ал кокустан эле артына бурулуп, караңгыда ууруну тааныбай досум экен деп ойлойт да, жеңинен чарчыга оролгон 100 динарды ууруга сунуп, «Эй тууган, мен мончодон чыкканча бул акчаны кармай турчу, анан бересиң», дейт дагы мончого кирип кетет. Ууру акчаны алат да кетпей күтүп турат. Береги адам жарык кирип калганда мончодон чыгат да түз эле үйүн көздөй жөнөйт. Ууру артынан жете келип, «О, кең пейил адам, а дегенде өзүңдүн алтындарыңды алгын да анан үйүңө бар. Мен сен ишенип берген алтынды сактаймын деп өз жумушумдан калдым», дейт. Тиги киши түшүнбөй, «Сага эмнени ишенип бердим, сен кимсиң?» деп сурайт. «Мен уурумун. Сен алтыныңды мончодон чыкканча мага сактаганы бергенсиң», дейт ууру. Тиги киши, «Эгер ууру болсоң, эмнеге менин алтынымды алган бойдон кетип калган жоксуң?» деп сурайт. Ошондо ууру, «Эгер мен өз мээнетим менен тапсам, 1000 динар болсо да сен жөнүндө ойломок эмесмин. Сага 1 динар да бермек эмесмин. Бирок сен мага сактап бер деп ишенип бергениңди уурдап алып, пастык кылбайм. Пейили кең адамдар андай кыянаттыкка барышпайт», деп жооп берген экен. «Ошон үчүн сактоого алган затың сенин катышууң жок бүлүнсө, анын ордуна башка бир нерсени сатып бергениң оңдуу. Эгер бирөөнүн аманат буюмуна көзүң түшүп, билбейм деп жашырып алсаң, бул чоң күнөө. Непада сактоодогу буюмду эгесине кайтарып бергенче анын айынан көп түйшүк тартсаң да, сенин кыйналганыңа карабай, буюмдун эгеси сага эч ыраазы болбойт. Тарткан азабың өзүң менен калат. Ал, бул менин буюмум эле, тиги жайга койгонмун, эми сага калтырбаймын да кайтарып алдым», дейт. «Чынын айтам, сага акыр аягында рахматы жок көп түйшүк калат жана алган алкышың кийимиңде калган изи болот. Кокус сактоого алган затың жоолсо, сага эч ким ишенбейт. Эч негизсиз жерден туруп эл алдында ысымың булганат. Тең туштарың арасында айбириң кетет жана болочокто сага эч ким ишенбей калат. Эгер береги зат сенде калса, ага ээ чыга албайсың жана мойнуңа чоң күнөө түшөт. Бу дүйнө бактылуу болбойсуң, а тиги дүйнөдө теңдешсиз жараткандын каары тиет. Бирок өзүң кимдир бирөөгө мал мүлкүңдү сактаганга берчү болсоң, жашуурун бербе. Анткени сенин мүлкүңдү андан эч ким тартып албайт. Эки ишенимдүү күбө жок, өз дүйнөңдү эч кимге аманатка бербе. Жана кийин чатакташпоо үчүн берген заттарың үчүн андан тил каталгын. А эгер иш чатакка айланса, талаш учурунда уят сыйытты унутуп, айбириңди жоготпо. Айбирсиздик зөөкүрлүктүн белгиси. Мүмкүн болсо чындап касам иччү мезгил келгенде, адамдар сенин сөзүңө ишенүүсү үчүн чындап да, калп да касам ичпе жана жеңил желп эле касам ичип элге таанылба. Канчалык бай жана атак даңктуу болгонуң менен чынчыл болбосоң, өзүңдү жарды деп эсепте. Себеби уятсыз менен калпычы акыр аягында томоякка айланат. Сага болгон ишеничти акта. Анткени ишеним философиянын алтын ташы деп бекерге айтылбаган. Ар убак чынчыл жана калыс жүрсөң, бай болосуң. Себеби баардык байлык адилеттүү жана чынчыл адамдарга таандык. Бирөөнү алдабаганга аракет кыл. Бирок өзүң да кулдарды сатып алып жатканда
Aldangandan özgөчө ihtiyat bol. Seni Allah özü koldoy.